Assalamu alaikum урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, фермерлер, амансыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн биз Чүй облусунун Москва районуна караштуу Стретинка айылынан Россиядан келген биринчи туут боло турган бооз кунажын уйларды көрсөтүп беребиз байкелер. Черно-пёстрый, красно-пёстрый дейт го, кызыл ала, кара ала. Черно-пёстрый менен сименталдар десек болот. Могул жакка өттү. Мына көрүңүздөр, мен арт жагынан көрсөтөмүн дагы. Буйруса бир четтен көрсөтүп маалыматын алып беребиз. Булар сүт эт багыт болуп калабы? Сүт да в основном, молочный фермадан келген. Россияныкы 20 баш, бирөөсү экинчи туут болот, калганы пол эми туут, Буйруса, мына караңыздарчы кандай сонун кунажындар кетти. Азыр эми бооздугун сурайбыз да. Эң кеч бооздук качан? 6,5 ай. Ошондо бир 3 айга чейин жетип калат экен, Ноолор бе? Мына. Уже баскандан эле билинип калыптыр, артта басып, керили, мына. Шеф, мына желин көрсөтүп коелучу, Сименталбы бул? Мына желиндери. Ушулар дагы созулат да, мына ноолор. Ушулар канча айлык? Эң эрте тууй турганда? 8,5 ай. 8 ай, 8,5 айлар ушулар. 8 ай, 8,5 ай. Мына ушулар бир айдын ичинде тууйбу? Бир айга жетпей тууйт дейт. Мына ушулары, тетиги ар жака бурулгандары. Мисалы, могу аябай сонун кунажын экен, артта кара да сонун экен, О, эң кеч ушу мына каралар окшойт, Ноолор дагы өтө сонун кунажындар, караңыздар. Бол, көп куубаңыздар. Ушинтип аралаштырып көрсөтөлү. Мына. Мына кичине чуркагандары кечирээк бооз болот, уже ясно да. Ана монтип керилип калгандары уже жакындап калгандар, Өзүңүздөр дагы байкап атасыздар. Мисалы, мына курсактарын чыгарып, кайсы уй экинчи туут, шеф? Ноолбу? Шунун баасы 155 миң экен. Шеф, эң арзаны канча, эң кымбаты канча болот? Эң арзаны 115 миң сом. Эң кымбаты 155 миң, 155 бирөө, калганы ошо 130, 140, 120 ушундай. Бирөөсү эле. Бирөөсү 155. Бул. Так, азыр мен сиздерге мунулар кунажын экенин өзүңүздөр да көрүп турасыздар. Примерно кылып көрсөтөмүн, азыр көрөсүздөр. Бүт эки тиштер дейт. Биринчи тууттар мына. Мунулар биринчи тууттар, Ушулар эки тиш. Желиндери жакындап калган. Ушулар бир 140 бу? Кандай? Ушундай, Ошо бирөөсүнүн баасы 155, калганы бир 120, 135, 140 ушун төгөрөгөдө дейт. Мына тууйн деп. Мына канча болот мына примерно? Ушул, 140 миң. Аз калып тур туушуначы. Эми мындай желине карап, чоңдугуна, кичинекейлигине карап, анан биринчи туут жакын же алыс бооздугуна карап, буйруса анан көрөсүздөр. Бааларын айттык, дарегин сиздерге айттык. Бул Россиядан келген эч нерсе кылыштын кереги жок, Жок. Вакцинацияларын алганда текшерилип кирет турабы? Эми ал жактан чыгарып атканда дагы текшерилип анан чыгарылат. Бул жакка киргенде дагы буйруса текшерилет. Мунулар биринчи туутпу? Кальцо пайда болуп эле окшойт, Биринчи туут булар дагы. Кана сиз мындай артынан айдаң, мен бул баковой көрсөтөйүнчү. Сон ушул экен, тууйн деп калыптыр. Уйларды караңыздар, Жакын бооздар уже төл башталыптыр. Ушулар. Бирөөсү үйдө тууганбы? Ошол менен 21 башпы? Тууп койгондору канчадан болот ошондо? Туугандар деле ошол баа турабы? Мына. Машалла. Туттан бирөө тууду эле 20 литр сүт берип атат экен. Биринчи туттан бирөөсү ошо 12 литр берип. Төртөөнү, Шеф, булар өз сүт бериш кандай? Бир 15-тин төгөрөк болсо керек да? Булар эми молочный фермадан келди. Келип багып көрөсүздөр. Бияк айдан полный нол жака. Мисалы, мына каранына көрсөтүп коюн, тетиги мына карала да сонун экен. Дүң алса кандай болот? Дүң алса сүйлөшөбүз. Дүң алсаңыздар сүйлөшөбүз дейт. Өзүңүздөр да көрүп турасыздар. Ушул Стретинка деген айылда бул Беловодскийдин ылдый тарабы болуп калат. Шлагбаумдан түшүп келесиздер.
Машалла. Кандай уйлар экени сиздерге көрүндү, дароо. Артын айдап коюң, бул жагын айдап эле коюң. Кыскасы бүт баары мондай биринчи тут кунажындар, кунажындан уйга өтүп аткандыгы сиздерге да көрүнүп турат. Дагы кайталап коеюн, мынау уй экинчи тут экен. Калганы бүт баары биринчи тут дейт.